Биз турган жер бул Көкжаңак шаарындагы Көлмө участкасы деп аталат. Эске салсак, бул жер ушу Союз мезгилинде дагы жолдору таштакка айланып, эч кандай асфальт төшөлбөгөнү жөнүндөгү жергиликтүү тургундар билдиришет. Бүгүнкү күндө областтык өнүктүрүү фондунун ошондой эле Көкжаңак шаардык мэриясынын каржылоосу менен 1 чакырымга жер толугу менен асфальтталып пайдаланууга берүүнүн алдында турат. Кварталда жашаган Абдырахман Баразыковдун белгилөөсүндө Көкжаңак шаары кезинде Москвалык камсыздоодо турган учурда да алар баскан жол чаң шагыл аралашкан таштак эле. Азыр болсо өлкөдөгү өнүгүүлөрдүн эпкини тийип, өмүрү асфальт болбогон жолдор оңдолууда. Ылай болуп жаткан көчөлөрүбүз мына 2 жылдын ичинде асфальт болуп атат. Баар жогу тазаланды. Аллага шүгүр, ошолордон Алла разы болсун. Таң эртеден суу чачылып, жуулуп жаткан жолду бүткөрүүгө жергиликтүү бийликти аракет көрүү менен катар бюджеттен каражат бөлүп берген. Алдыда элдин өтүнүчү менен оңдолуучу жолдордун сметасы да каралып чыгууда. Каржылоо жагы өнүктүрүү фонд тарабынан 5 миллион өнүктүрүү фонд тарабынан каржыланды. Өздүк салым 1,5 миллион болуп, жалпысынан 6,5 миллионго жол бүткөрүлдү. Көкжаңак шаарында дагы асфальтталып калган жолдор бар. Мына бизде жападан жалгыз районда 2 лагерь бар, ошонун бирөөсү биздин Көкжаңак шаарында жайгашкан. Ошол лагерде быйыл 2 километр жол даярдап, анасында Сөркул көчөсү, Исаев көчөлөрү бар. Ошолорду өнүктүрүү планга киргизип, ошонун документтерин үстүнө иштеп жатабыз. Сузак райондук өнүктүрүү фондунун көмөгү менен райондо бир катар ички жолдор асфальтталды. Ал үчүн долбоор жазуу, аны коргоо жагындагы демилгени жергиликтүүлөр көтөрүүсү керек. Бул жагдайдан алып караганда кала бийлигинин аракетин баалоого болот. Көкжаңак шаарына өнүктүрүү фондунан 2 жылдан бери жакшы эле колдоолорду көрсөтүп келатабыз. Былтыр Матназаров көчөсүн ремонт кылып берсек, быйыл бул көчөнү 5 миллионго ремонт кылып беребиз. Анан архивке дагы быйыл оргтехника менен камсыздап бердик. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун сунушу менен экономика, финансы министрлиги тарабынан бизде дагы ушундай фонддор ачылган, башка райондордо дагы акимдердин колдоосу менен. Райондо акыркы учурда негизги гана эмес, айыл ичиндеги жолдорду оңдоо жагы кызуу колго алынууда. Эске салсак, район боюнча республикалык бюджеттен 30 чакырым жол киргизилип, 140 миллион сом ажыратылган. Гүлжан Амандоева, Манас Назаров, Көкжаңак шаары.